Жалал Абад шаарындагы Кыргыз Республикасы көчөсүндөгү бул 9 кабаттуу турак жайдын курулушу мыйзамсыз. Компания уруксат кагаздарын албай туруп эле курулуш иштерин баштап жиберген. Иш шаардык сотто каралып бузулуусун деген чечим чыккан. Буга макул болгон тарап апелляциялык даттануу келтиргени маалымдалат. Бүт уруксат кагаздарын алып туруп башташ керек да. Анан мурунку объектилер булар ошол курулуш уруксат кагаздарын албай баштап, анан параллельно ошол уруксат кагаздарын кылып жүрүшкөн да. Бирок азыр мыйзам күчүнө кирип, неме болуп атат, ошолор мыйзам баягы курулуш уруксат кагаздары жок баштап алышкан да. Бүгүнкү күндө ошол боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүп атат. Жалал Абадка 2017 жылдан баштап көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу курчуду. Бүгүнкү күндө алардын жалпы саны 50-нын тегерегин түзөт. Ушул тапта калаада мыйзамсыз курулган 10 объекти бар. Учурунда архитектуралык уруксат кагазы жок, иш баштап алгандардын иши жогорку сотко чейин жетип, курулуш иштери токтотулуп турат. Эми бул башында бардыгы эле жакшы ниет менен башташкан, катлабан базы казып, анан ушуна сатуу бөлүмдөрүн ачып, могул аэропортто жанагы охрана зонасы болуп, ошол мезгилде көп уруксат берилбей калып, авиациядан жанагы уруксат берилбей, ошол кат келбегендиги үчүн архитектура документ берилбей калган да. Анан булар ошол мезгилде параллельно курулушун баштап жиберген. Анан эми курулушун башталганда бул курулуш 1 жыл эле туруп калат экен да. Анан көп курулушту бүткөндүгүнөн уруксат кагаздарын алып коюп атышат да. Прокуратура ошол тарабында, ошол мезгилде прокуратура тарабынан сотко мыйзамсыз курулуш деп берилип калган. Ошол боюнча сот иши кетип атат. Бирок азыр фактически алардын көбүнүн уруксат кагаздары бар. Кимге ишеничтен билбей калдык, ачык эле. Уже документ берерге келгенде бизге документ бере алган жок. Бербей эле дагы эле до сих пор сүдүрөйт. Мыйзамдуулугу күмөн жараткан көп кабаттуу үйлөрдүн айрымдары пайдаланууга берилип, батирлер өз ээлерин тапкан. Дегени менен ушул күнгө чейин сот иштери бүтпөй, жашоочулардын нараазычылыгын жаратып жатканы маалым. Елдер жашай албай, документин растай албай, арасат болуп күйүп отурушат. Ушул өтө жаман нерсе. Эми азыр бул маселе бир эле Жалал Абад областында эмес. Кыргызстан боюнча ушундай маселе жүрүп атат азыр. Кыргызстан боюнча бардык областтарда бар. Мына көрүп атасыңар Бишкектеги тополоңду. Буга айрыкча ошол мезгилдеги иштеп аткан жетекчилер күнөөлүү. Муну карапайым элден көрбөш керек. Чиновниктер, ошо курулуш компаниясынын жетекчилери курулушту куруш үчүн тиешелүү пакет документтерди растап туруп, уруксатын алып туруп, анан кийин курууга уруксат бериш керек болуп жүрөт. Эми документи жок мыйзамсыз курулуш баштоого жол берилбейт. Мындайда аларга 200 000 сомго чейин айыппул салынып, тиешелүү органдарга юридикалык баа берүү үчүн жөнөтүлөт. Учурдагы мыйзамсыз объектилер 2017 жылы курулушу башталгандар. Жалал Абадта өткөн 2023 жылы 16 көп кабаттуу үйдүн 6-оосу мыйзамдаштырылган. Талапка баш ийбегендерге салынган айып акча 8 миллион сомду түзгөн. Мыйзамсыз курулуш дегенден мындайча токтолду да. Себеби бизде чаралар көбөйдү. Айыппул салып, азыр лицензиясын жокко чыгаруу боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга юридикалык баа берүү үчүн жөнөтөбүз. Ошондуктан азыркы мезгилде мурдагыдай башаламан курулуштар азайды. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.